Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Күндөр түндү, түндөр күндү кубалап, жарык менен караңгы дала ирет алмашкан ошол мезгилдин бир таңы Тыныстановду суракка, баягы аягына чыкпай калган, айыпкердин боолголосунда кол коюп коюш эле керек калган суракка алып келген эле. Ошол бойдон дайын дареги жок калды. Түш оду, кеч пешим келди магдырап. Андан кабар болбоду. Бу жердегилерге абышка аты менен таанылган старшина эки курда камераны карап тешиктен аны сурап кетти. Кайда жүрөт? Эмне болду? Дегенден башканы айта албады. Ушундан улам камерадагылар ар кандай ойлой башташты. Бири сотто деди, экинчи дагы бирөө суракта, башка жака алып кеткен да деп айтышты. Үчүнчүлөрү ичтериндеги түпөйүл ойлорун сыртка чыгара албай, жүрөгүнө муз тоңуп, кареги жалтанчаак болгон Касымдын амандыгын тилеп отурушту. Эмнегедир абышка ошол бойдон көрүнбөй калды. Анысы да бир жака житип кеткенби, айтор дайын дареги менен кошо жоголду. Болбосо адатынча, барсыңарбы баатырлар? Бар болсоңор эмне эле болду? Мен ордумдамын. Бир нерсе болсо үн чыгарып койгула, деп бир келип кетмек. Анын үстүнө ал эмнеге эле Касымды кайрылып сурап, кайра издеп калган. Ушундайда баары кычап чыгат. Бейкапар көөнгө, кайдагы бир ойдо жок санааларды салып, адамдын тынчын алат. Антпесе Касымды ким эстемек? Эстесе да өйдө төмөн жоромол болмок эмес. Эми минтип ал жөндө ар ким шекишип, ар ким ар кандай сөз айта баштады. Санаасын санга бөлүп, көңүлү тынчыбаганы канча. Башка камерадагылар бүгүн сыртка чыгыштыбы же жокпу, аны да биердегилер биле алышкан жок. Ал тургай өчөшкөнсүп, булардын бирөө жарымына сурак дегени да болгон жок. Мындайда бүт баары теңирден тескери болуп калат. Демейдеги из суутпай келген тергөөчүнүн бүгүн бири жок. Тергөөчү түгүл камерадагыларды кыдырып, эл душмандарын тактап жоктоп кеткен эсепчилер да баш бакпай калышты. НКВДнын ички түрмөсү карч курч эткен темир каалгалардын онтогону, тарса турс түшкөн, дагы бирдемеден чыккан үн, айтор көндүм турмуш. Темир такка кадалган өтүктөрдүн мээни жеген так туктары, жаң жуң этип чыккан кыйындардын үндөрү, бүт бардыгы күндөгүдөй эле. Болгону бир камерада гана бирөө жок. Суракка кеткен. Өткөндө аягына чыгып чыкпай калган суракка кеткен. Ошол бойдон кайрылып келелек. Анын өзүнүн айтымында сурагы бүтө жаздап калса керек. Ишинин баш аягын ырастап, материалдарын иреттеп коюптур тергөөчүсү. Ушунусуна караганда жыйынтыгы чыгарына аз эле калган өңдөнөт. Күнөөкөрдүн мойнуна алышы гана калган кейиптенет. Айтор тагдырын талашчу, өмүр күнүн баалашчу учур жакындап, аны менен кармашаар кез келген окшоду. Кеткен. Михаил Иванович Иванов деген көзүнөн жылаан көрүнгөн тергөөчүсү, надзиратели жок эле өзү келип ээрчиптип кеткен. Ошол бойдон кайрыла элек. Эмне болду? Эмне койду? Эч ким билбейт. Балким бошонуп кеттиби? Андай болсо гана камерадагылар үчүн андан өткөн сүйүнүч болобу? Баарынын тилегени ошо. Балким бошонгондур. Бирдегилердин экөө жакында ошентип бошоп калышы мүмкүн. Иш кол коюуга кеткен. Чоңдор карап, тергөө ишинин далилине макул болушса эле бошонушат. Бирок ал деле арсар. Бошонот дегендердин далайы сурактан башы чыкпай калбадыбы? Эмне десең, жаңы маалыматтар түштү, жаңы фактылар билинди, жашырып койгондор ачылды. Көрсөтмө бергендер бар дешет. Анан ошол бойдон тергөө кайрадан башталат же ың-жыңы билинбей жата берет да, бир күн эле жаңы папкалар чыга калат. Денең муздайт, аза боюңду үшүк каптап, муундарың калчылдап чыгат. Анча маалымат, далилдерди булар кайдан, кантип чогулта коюшат? Ким билсин? Айтор акырек тийгизишкен досторуңдун көрсөтмөлөрүнөн бири жыйнап алышат. Актанып көр. Айланган тоонун бүркүтү болуп ак жерден торго чалынасың да каласың. Күндө сурак, күндө таанмай, күндө жазаланмай. Булардын жаза сурагы жаман. Жазалап сураганы кандуу суракка айланып, бооруңду эзип, өтүңдү ичип ийишет. Мына ушунусу жаман.
Эгер Кудай айтып кутулуп чыксаң, жарым жаның жанагы жаза суракка алгандардын колунда, бутунда калат. Теңир ошондон сактасын. Тирүүнүн башына андайды эгем салбасын. Бул жердеги турмуш жай мына ушундай. Ал күнү турмуш ушинтип өттү. Эртеси да Касымдан кабар болгон жок. Кайтаргандардан сурашса, суракта дешти. Сурагың менен сумуран кал. Ушунча узун суракпы деп сураган адам болгон жок. Суракта дедиби? Демек ал суракта. Кылмыш иш ошондой болсо да, сурагы да узак болоорун алар жакшы билишет. Билишмек түгүл, алардын ар кимиси баштарынан өткөрүшкөн. Ошол эртеси болгон күнү түндүн бир окумунда болжолу жылдыз толгон маалда оңкулдап турган камеранын темир эшиги шарака-шурак ачылды. Күзөтчү кирди да: "Ордуңарда кыймылдабай жаткыла", деди. Тигилер козголушкан жок. Ашыкча бир нерсе жасасаң эле балеге каласың. Эң кур дегенде кордоп сөккөн сөз угасың. Ошон үчүн унчукпаш керек. Эч нерсе көрбөгөн, эч нерсе билбеген адам болуп гана жата бериш керек. Тартип ошондой. Ушул азырда бул камера тигилердин айтканындай тынч жатты. Коридор менен кимдир бирөөлөр бир нерсени көтөрүп келаткандай, көтөрүп эмес сүйрөп келаткандай болду. Дабыш улам жакындап камеранын эшигине келди да бир аз буйдала калып ичкери кирди. Ким экени белгисиз. Бирөөнү шорун шорподой катырып, өлүм менен өмүрдүн ортосуна, көр башына табытсыз таштап кетишкен экен. Ошону сүйрөп келишти. Камера дуу ордунан тура калды. Камера "Бул ким?" деген жок. Камера "Бул Касым" деп тикесинен тик боло тура калды. Бирин бири карап, эмне кылабыз деген көз аркылуу да сүйлөшкөн жок. Бүт баары аларга кошулуп жарыгы өчпөс камерада Касымдын үстүнө үйрүлүп түштү. "Жакшылап жаткырып койгула. Эртең мененкиге чейин эс алгыдай болсун", деди жанагы күзөтчү. Жерде жаткан Касымды жерге бербес камералаштары карегиндей кастарлап аяп, баласындай сак-сактап алып кетишти. Бул бүгүн болгон окуя эмес, кечээ болгон. Эсине келбеген соң керээс кебинен кийинки абалы катары көрүп, өлсө тирилсе да камерадан чыксын деп алып келишкен өңдөнөт. Мындай окуялар болот. Өткөндө ушул түрмөдө сөөк чыкты. Сөөк чыккан ошодо. Артында алар адамы жок дешти. Ошондойбу же башкабы, айтор бирөөнүн өлүгүн камерадан алып чыгышты. Эл душмандары өлтүрүп коюшуптур. Тергөөдө жан көрсөтмөлөрдү берген имиш. Бирөөлөр менен кездештиришиптир. Айтор ушундай: "Айгак чыгасың" деп ары бери тепкилешип, кылмыштуулар эле жанчып салышыптыр. Онтоп жатып, ичинен солуп, дем алып туруп, үзүлүп кете берди деп айтышты. Ушинтишет. Камерадан өлдү деген шылтоолору булардын кудайы. Кудай ушуларды кууратса экен. Таң кылаң берген кезде Касымдын денеси бир аз жылыды. Ысык суу, кант берип жатышкан. Ошол таасир берди белем, чекеси жылыды да кайра муздады. Муздак нымшыгандай болду. Доктор чакыртышты. Улгайган адам экен. Унчукпай келип, бир сыйра карады да дарысын куйду. "Кант, чай бере бергиле", деди. "Акыбалы оорго?" дешти камерадагылар. Оор экенин билемин", деп артына бир жалт карады. Жөн караган жок. Күзөтчүсү кайсынысы болуп кетти деген ой менен карады окшойт. "Дары таштап кетиңиз, дары болсо", деди Рамадин баягысындай чебеленип. Доктор унчуккан жок. Андай-мындайын сумкасынан салып жатып, жанында отурган адамга "Чөнтөгүн карагыла, дарысы бар", деди акырын. Ал кеткен соң чөнтөгүнөн дарыны алып чыгышты да Касымга беришти. Кандай бериш кереги, кайсы дарыны канчадан бериш керектиги ошол дарылар урулган кагазда жазылуу экен. Бирөөнүн пейили түшүп, боору ооруп, атайын дары белендеп берсе керек. Жок, берген эмес го, чөнтөгүнө салып койгон го. Аны бул ак чач доктор билет. Күзөтчүлөрдөн жазганып, шыбырап айтканы да ушундан улам болуш керек. Деги эмнеси болсо да Касымдын ичер суусу, көрөр күнү бар окшойт. Кимдир бирөөлөр аралашып, көзүнө жаны көрүнүп, 40 жеринен сөгүлүп, минтип жатканда да айтор ар дайым жардам кылат. Ал киши сыртта эмес, түрмөнүн өзүндө, балким түрмө кызматындагыдыр. Айтор ушулардын эли арасында. Иш ушундай болгон соң калганын Рамадин билет. Медтехникумду бүткөн жигит. Болгону өз кесиби боюнча азыраак гана иштеген. Анткени менен анча-мынча доктурдан кыйын. Дарынын ордуна бир нерсени табат. Суу, чай, кант, табылса спиртти да колдонот. Башын чайкап жатты.
денесин кыймылдатайын дейт, алы келбейт. Анын үстүнө бу дене дегениң алда канча эле өзүнүкү болбой калгандай, оор, коргошундай эле салмагы, коргошун болбосо да сайдын салтташындай кыймылдабайт. Сүйлөйүн дейт, тил бар да, ал жок, түбүң түшкүр сөз жок. Көзүн ачат, кайра жумат. Бир нерсени, жанга шыпа, ооруган жерине даба болчу нерсени көрөйүн дейт. Бирок айнектей көздөн ал кетип, курчум окоп бүткөнбү көрбөйт. Кашайгыр дүйнө кашайбай, кашында тургандарды бир көргөзүп, көөнүнө жылуулук берип койсочу. Жөөлгөн сүт, жөөлгөнү менен анысы да билинбейт. Айтор ошентип жатып Касым сулк жатып калды. Нымшыган тер чекесинен чыгып чыкпай жан кыйнап турду. Канткен менен мурдагысынан оңолгонго жүз буруп калды көрүнөт. Бир аз тынч алгансып баратты. Ооба, тынч алгансып. Жанчылган дене дарынын таасиринен эс алгансып бараткан. Ошол маалда таң жарчы ойгонгон кезде ал уйку менен соонун, жан кыйноо менен жай алуунун алаканында жатып түш көрдүбү, же өткөн бир окуяны эстедиби, же аны кимдир бирөөгөбү, болбосо өзүнөбү, айтор айтып бердиби, же дагы башкасы болдубу? Кыскасы, бир кызык окуя жан дилинде кайталанып жаткан эле. Аны Оштон уккан. Ошто мугалимдердин кеңешмесин өткөргөндө кара талдай чачы бар, кар тоготпос башы бар деген тамаша ырга айланган жоомарт акындын ушул түштүктүн борборундагы педтехникумдан ээрчишип окуган досу Устабай мугалимден уккан. Устабай да керемети келбетине чыккан кетмен төбөдөн экен. Педтехникумда жоомарт менен чогуу окуп, кийин да кол үзүшпөгөн досу болуп жүрүптүр. Чарчы бойлуу, кара тору, сыртынан караганда токтоо өңдөнгөн менен сырдана, адамдардын арасында сөзгө чечен, уламалап сүйлөгөн, илимге кызыккан жигит эле. Касымга анын кеңешмеде сүйлөгөнү жагып калган. Ушундай билимдүү мугалимдерди илимге тартыш керек деп ойлогон эле Касым ошондо. Кечинде чогуу болушкан. Жанагы кетмен төбөнүн кулуну менен кең кесири сүйлөшкөн. Элдик адабият жөнүндө баарылашкан. Ооба, ошондо ал Касымды таң калтырган бир окуяны, жакында эле болгон окуяны, бир тууган агасыбы, айтор колхоздун коюн баккан бир тууганы күбө болгон окуяны, жанагы койчунун канчык ити менен карышкыр дөбөттүн ортосундагы сүйүү дейбизби, же башкача айтабызбы, кыскасы, ал экөөнүн трагедия менен бүткөн ысык мамилесин баяндаган эле. Муну айтмак эмес экен. Баары жанагы Касымдын Жаңыл мырза поэмасынан чыгып кеткен. Ушундай да болорбу? Устабай ал поэманы баштан аяк жат айтат экен. Айтканда да үчүккө түлкү баянын чечмелеп, санжырага салып айтат экен. Баса, өзү да ошо үчүккө түлкү тукумунан беле, же түбү кадимки теңдеши жок жаралган балык оозго жакын болуп кетчү беле, айтор аларга тиешеси бар деген болчу. Кетмен төбө өрөөнүнөн чыккан алгачкы мугалимдердин бири Устабайдын ал аңгемеси мындай эле. Касымдын жан дүйнөсүндө куду ошондо укканындай окуя болгондой кайталанып жаткан. Кетмен төбө менен Жалал Абад ортосун улуу тоолор бириктирип турат. Кылымдардын кайсы бир жылдарында бу тоолорду Курманбек Баатыр кыдырып, Кашкарга бараткандабы, же келаткандабы кийик уулап, куш салып куунап өтчү экен. Ошол кайбирин төрүн Казөрдөк көлүн бербеген жылдызга жакын жерде Ысбы жайлоосу дешет. Ысысаң ыспыга чык деген сөз бул жайлоонун бийиктигинен, жанга жагым салкынынан калган экен. Жанагы Устабай айткан окуя дал ушул жайлоодо, анын Кургак Абай айталган жеринде болгон. Устабайдын агасы жыл сайын жайлоого чыгып, ушул жерге конот. Журт саргара баштаса улам-улам конуш которуп турат. Ошондой жылдардын биринде койчулар демейден тыш карышкырга туш болушат. Адегенде ал корого кирип келип, кепшеп жаткан койлордун титирей турган калганына карабай, үй тарапка өтөт. Жон жагы моюну каралжын көк боз чалып, төш тарабы менен шыйрактары ак боз сары болуп, айтор дегеле сулуу имиш. Тикчийген кулагынын иш жагындагы жүнү боз сары тартып, ай жарыгында шам күйүп тургандай көрүнөт. Көкүрөгү кең, моюнунун көкүрөк тарабындагы жүндөрү эки тарапка сыланып, таралган таризде өскөн. Анысы анын көкүрөк көркүнө, бөрү айбатына ого бетер сын кошуп, ого бетер айбат берип тургандай. Муну көргөн иттер адегенде байкабай чочугансып, бир үрүп алып, анан чыйпыйы чыгып жан соогалап куйругун кыпчып, боз үйгө көчүк такап, колдугум бар дегенсип кылыя карап тим болушат.
Арийне анын желип жортуп, желден башка билбеген жолу менен өңүт кууп келатканын туйган иттер карышкыр талаш салышка кадимкидей чыгышат. Бирок бөрүнүн ким экенин же эмне себептен келе жатканын алар да билишеби? Көрүнгөн соң кайрадан артка, короо четине келишет. Ошол жерге бир токтошот да, тигинин жалтанбас түрүн, тик качырып келаткан сүрүн көрүшүп, үй артына жетип жоголушат. Короого кол салбайт, уй менен жылкыга карабайт. Койчунун конушун бир кыдырап алат да, анан бөрү чабыт сапарына тоскоол болбос кою болобу, козусу болобу, айтор моюнга арта салар ылайыктуусун көз ирмемде илип алып жолго түшөт экен. Бир түндө 2-3 короо кыдырса, акыркысынан гана олжо алып кетет өңдөнөт. Өзгөчө карышкыр деген атка ал ушундан улам конду. Анан анын өңүтүсүн көргөндөр андай мындай белгиси барын айтып жүрүшүп, көк жал, кара жал, анан сырттан атка конот. Устабайдын бир тууганы аты Касымдын эсинен чыгып кетиптир. Бир балекет аалы эле. Таппай жатып, ааланы тынаалы койду. Ошол тынаалы чайнектей ташка жашынып бергенчиликке чебер, аңчылыкка айлакер эле. Кургак абайдын ээн жаткан жайытын ээлеп, ар кайсы жерге конгон койчулар тынаалыга келип, иштин жайын түшүндүргөндө ал дароо эле: кара жал болсо, мен аны билемин. Дөбөт карышкыр, кексе болуп бүткөн карышкыр. Капканга кабылбайт, иттин ити кумайык келсе да алдырбайт. Октары түгүл темирдин жытын да билеби деп калдым, деди. Анан эмне кылабыз? Келген сайын бир союш даярдап отура беребизби? Анын келгени билинбей, кеткени гана билинип жатпайбы? Ошондой өткөн жылы Муса алынын көкөгүзүн жарып кеткен ошол да. Канчыгы капканга түшкөндө тетигил сары кырдан дүрбү салып көргөм. Койлор жайытка жаңы эле чыккан кез эле. Уруп салып жетип барсам, ойбой, мындайды көргөн эмесмин. 2 итим тең жанымда. Ошобу, ошо эмеспи деп жакындашканда дагы дүрбү тарттым эле ошол. Биздин келе жатканыбызды туйду көрүнөт. Канчыгына айланып мунусу кетпей жүргөн экен. Жалкыны берер жараткан түгөйүн табат дедим да, аттан түшүп иттерди каргыдан алып, кожо жаш болуп мылтыкты сунуп жөнөдүм. Ыңгайы келди да урчуктуу ташка жашынып барып карасам, ушул кара жалы тиги капканды жан талашып кажып жатат. Тим эле капкандын жаагын жара чайына чудай болуп жер тырмалап күжүлдөп жатыптыр. Мылтыкты суна береримде бир күр этти ыркырап. Эмне болду дегиче ал канчыгын тумшугу менен бир коюп алдыга салды да бадал аралай жапсарга кирди. Кароолго илинбей калды. Илингенде элеби жаздым кетпейт эле. Ачык жер болсо да бар береке деп бир атып калат элем, анттырбеди. Ошол замат мойнокту да эмне болсоң ошол бол деп 4 көздү да кое бердим. Канчыкты кантсе да мойнокко караан болсун дедим. Анан тигилердин шаштысын алыш үчүн ач айкырык салып, ал эле ал деп кыйкырдым да карышкырлар качкан тарапты көздөй сес көрсөтүп, баң дегизе атып салдым. Кайсынысы экенин ким билсин? Бурчамга келтирбей эле бири-бири менен алышкан мойноктун күркүрөгөн үнү угулуп калды. Учуп эле жөнөдүм. Капканды карасам чабылган бойдон турат. Эмне болуп кетти деп жакшылап карасам, карышкырдын алдыңкы буту тизеден ылдый чапкан экен. Дал тизеден кемирип жеп чыгып кетиптир. Муну жанагы кара жал эле кылды дедим да, 3 буттуу канчыкты мойногум токтоткон экен деп алып учуп жөнөдүм. Мойнок алкымдап салыптыр. Капкан чапкан колун кемирип жиберген экен, кан агып жатат. Жалап жуктап айыктырып алмак. Ит менен карышкырдын дарысы тилинде болот. Мойнок менен 1-2 силкешсе керек. Анын үстүнө боозда экен. Бир буту тигиндей болсо, ал эмне кыла алмак? Мойнокту билесиңер да, кара суунун капчыгайында каман токтоткон эмеспи? Ал болбосо башкага алдырыш кайдан? Бул ошол канчыктын дөбөтү. Канчыкты кармап кетишти деп короодон короо кыдырып издеп жүрсө керек. Муну аңдып атыш керек. Ай жарыгында атса болот. Бирден коз эмес, эми короосу менен көтөрүп кетет. Канчыгын издеп жүрөт да, издеп түңүлгөн соң кек алмайын баштайт. Бөрүнүн өч куумайы жаман, кез келгенин жара тартып же алкымдай салып кете берет. Бул алардын адаты. Күн куумай кумарына түшкөндө көзүнөн от жанып, азуусу кылыч болуп калат дейт. Ага жетсе айлабыздын кеткени, тынаалы ушуларды айтты. Анан алар айтылышын күтүп жүргөн күндөрдүн биринде мойнокту коңшу койчу сурап кетти. Мойнокту бере тургун. Үчөөлөсү кара жал эмес, кызыл жалды да токтошу шаар. Мойнок бир ыңгайын тапса кое бербейт. Менин 2 дөбөтүм андайда карап турмакпы? Бири желкеден алса, бири алкымын жара чайнаар деп алып кетти. Катары менен 3 мертебе кол салды. Мойнокту бер деген соң берди.
Ошол барабар ал мойнокту алып келген жок. Ана мына деп арадан күндөр өтө берди. Ошол арада Тынаалынын 4 көзү түнкүсүн жок болуп кетчү болду. Ушул тегеректе жүргөндүр деп да адегенде ага маани берген жок. Анан бир күнү түндө кеткен бойдон үйгө кайрылбай калды. Аяктан сурашты, бияктан издешти, такыр таппай коюшту. Чарчашкан соң тиги ак мойнокко, мойноктун толук аты ушундай эле, кетип калган го деп тим болушту. Ошондойбу же ошондой эмеспи, айтор ал кеч бешимде кайдандыр жайдандыр жаланып жуктанып келип калды. Кайдан чыга калганын эч ким байкабай да калыптыр. Ылдый тараптан деп бирөө айтса, жок, өйдө тараптан келди деп экинчиси айтты. Эмнеси болсо да, кайдан болсо да келери келди. Бирок ичи-ичине кабылып, көздөрү кайнап, соорусунун жүндөрү уйпалангандай болуп, арып-карып келиптир. Бул жолу алыстан уруп салып, жол чалып келген өңдөнөт. Тилин салаңдатып, үйдөгүлөрдү кандайсыңар, мен келдим дегенсип жалт-жалт карап коюп келди. Түз эле ит аягына барды. Анын жанындагы суудан чалпылдатып баш көтөрбөй ичти да, үйдүн көлөкөсүнө эмес, тигиндейирээктеги шыраал жындын жанына барып сулук жатты. Сунган бутун тартпастан, койгон башын көтөрбөй жерге ала көлөкө түшкөнчө уктады. Аны көргөндөр уктасын дешти. Түнкүсүн короо кайтарат. Ак мойнокко караганда бул сергек, кантсе да канчык эмеспи деп тим коюшту. Бир гана Тынаалы аны улам-улам шекшей карап, ары-бери өткөндө көз кырын сала берди. Үйү күшүп калган го, кимдин дөбөтү менен болду экен? Канчык итке дөбөт өзү жыт алып келчү эле, бул барып жүрөт. Кайда барып жүрдү экен деп ойлоно берди. Анан бир күнү ошол 4 көзү жоголуп кетип, кайрадан табылган күндүн эртеси кошуна койчусу ак мойнокту ээрчитип, күүгүм алдына кирип келди. Мойнок баргандан кийин тигил жоголду. Билди окшойт, куроого басып келген жок деп бакылдап келип, бакылдап кетти. Эл орунга отурар маалда ак мойноктун ырылдаган үнү чыкты. Анан катуу бир уруп алды. Үргөнү каардуу, бирок чагылгандын жарыгындай кыска чыкты. Ага уда 4 көздүн кыңшылаган аянычтуу добушу угулуп, анан акырындан ал дагы өчүп калгандай болду. Арадан аз убакыт өткөн соң канчык дагы кыңшылап сыздады. Жаткан жеринен козголоордо жаны чыгып кетчүдөй ыйлап жиберди. Улуп уңшуп озондомок, бирок чолок үн чыгарып, анысынын аягына чыга албай басылып калды. Ак мойнок көң дөбөдө жаткан. Тигинин обу жок озондой баштаганын угаар замат башын көтөрүп, каар каптаган оттуу көзү менен карап, дагы аздык кылып жатабы, ыйлаган келип турабы деп койду эле. 4 көз байкуш 4 бүктүлгөн боюнча унчукпай калды. Тумшугун колтугуна катып, өлсөм тирилсем да үнүмдү чыгарбайынчы дегенсип кыймылдабай калды. Болбосо анын моюну, жону, сан эттери, соорусу жанчылып турган. Жаштыктын жылмаалында бир келчү иши үчүн, 12 айда кайталанар көңүлдүн иши үчүн 4 көз күнөөлүү болуп, жасаган ишинин азабын тартып, жакынынын запкысында калган. Бул окуя болмок эмес. Ойдо жок жерден оюн азгырып, кылгырган көз караш аны жазгырып кетпедиби? Ак мойноктун жоктугу да буга кошул ташыл болду. Болбосо аны шайтан жетелеп сезим азгырбайт эле. Ак мойнокту алып кеткен күндүн эртеси күн батып, көз байланган маалда 4 көз короо четине барып жатты. Оюнгарак ак кулак аны көрө калды да так секирип ордунан турду. Түз эле тигинин жанына барды. Жыттап көрсө 4 көздүн жыты ак мойнок эмес экен. Мейли, 4 көз болсо 4 көз болсун. Мунусу менен деле ойной берем дедиби, адатынча аны сүзгүлөп, буту менен башка көзгө түрткүлөп кирди. Секирип туруп сүзүп калат. Артка барып күүлөнүп келип секирет. Ошенте берди. Айтор итти жататты окшойт. Анысы арыраак барып жатып алды. Менден коркуп качып жатат дедиби? Эмнеси болсо да өз ишине өзү эрдемсиген ак кулак 4 көзгө кадимкидей эркечтердей шартылдай басып барды. Башынан жыттап туруп адатынча дагы сүздү. Ошентип ойной берди. Тим койсо дегеле мунун тажатчудай түрү жок. Ит акырын болду дегенчелик кылып ыркырап койду. Чочуп кетти. Сен эмне мени коркутасың? Оюнду билбейсиңби? Мойнок мага минтмек эмес дегендей түр көрсөтүп, аны тикчие карап калды да, анан ойлоно калып дагы бир сүздү. Ар деп коюп, ордунан туруп басып кетти. Алдынан бир нерсе чычканыбы, башкасыбы, айтор бирдемеси чыга калды эле, ит аны ак малай чуркап жөнөдү. Караган шак арасына киргендей болгон. Жакындашканда жалгыз муун чөптөн жапыз, желден жеңил болуп аңдый калды. Мойнок эмес,
көгүш бозбу, каралжың көкпү айтор бири турат. Таанышындай уялаш өсүп, ээрчишип ойноп, моюндаш жүргөндөй куйругун шыйпаңдатып, казанбактай башын жерге салып койду. Төрткөз аны жытынан билди. Дөбөт экен. Дөбөт болгондо да кандай болсун, тим эле арстан менен жолборстун үйгүшкөн күчүнөн жаралгандай сындуу экен. Буттарында бука моюн күчү бар. Толкусунда тунжур куштун сыны бар бул дөбөттүн көрүнүшү Төрткөздү төрт жагынан жылдырбай салды. Көзүнөн чок жанып, караганынан от чыгып, серп алган жагы кызыл өрт болуп турган бул жаны бар, жараткандын бир гана ирет жараткан кара кулак шериндей туюлуп кетти. Ал куйругун шыйпаңдатып, башын дагы жерге салды. Ооба, чакырып жатат. Чакырганда да кандайдыр бир мээрим менен «Багым сенин колуңда, башым болсо жолуңда» деген баарына макул болгон жагымдуу жалдыроо менен чакырып жатат. Иттин денесин бир укмуш жылуулук каптап өттү. Башын жерге сала коюп жыттап алды да бир-эки кадам алга басты. Басар замат анын каңшаарын дөбөттүн жыты болгондо да кандай дейсиң? Айланайын, тим эле каңыл жарды кесип ийгенсиген күчтүү жыты, акыл эсти ал 2 саатта азыткыдай азгырган, аза бойду магдыратып мас кылган жыты буркурады. Ушундай да жыт болорбу? Иттин жыты дейин десең, андай эмес. Башка дейин десең, көз алдыңда көзү күйүп ит турат. Анан кимдин жыты бул? Дагы бир ирет искеп алды. Иттин жыты. Жок, иттин жыты эмес. Ит сыяктуу башка бирөөнүн, балким жырткыч жаныбардын жыты. Тигил бадалдан бери чыкты. Жанагы жыт аны ого бетер байлап алды. Башын эңгил-деңгил кылып, денесинде чуркап турган канына дейре тарады. Укмуш жыт. Ал мындайды көз ачкандан бери көрбөгөн, күчтүү да, курч да болгону менен эмнегедир ага абадай керектей сезилип кетти. Мурда мунсуз эле жашап, муну туйбай да, билбей да күн өткөрүп келген болсо, эми ансыз ал жаны бар катары жашай албай бараткандай болду. Ага азыр эч нерсенин кереги жок эле. Ушул гана жыт керек болуп турду. Ал керемет жыт эсти алып, дене бойду балкытып, көзүнө дүйнө көргөзбөй, кулагына башка дабыш угузбай жаткан ушул жыт бөлөк жактан эмес, дал ушул бейтааныш дөбөт жактан келип жатканын, балким ал жыт дал ушунун жыты экенин билип билбей, туюп туйбай туңгуюк ойго жетеленип, көңүлдүн күчүн ээрчип, дененин эркине жетеленип баратты. Кантип барды, кантип жетти, аны да анча биле албай калды. Бир караса жанагы сыйкыр жытты чыгарган дөбөттүн маңдайында турат. Ортосу эшик менен төрдөй аралык. Ошондо билди, бул ит эмес, ага жырткыч да эмес, караңгынын каны, караган чердин падышасы аталган Каражал экен. Ал акырын мойнун созду да мурдуна мурдун тийгизип эти-эт жыттап койду. Төрткөз да жыттадыбы же жокпу билбей калды. Сыягы жыттады окшойт, бирок анын жыттаганы башкага түгүл өзүнө да билинбей калды. Тигинин жыты мурунун жарып, тула боюн туйлатып, таманына дейри заматта бир башкача жан киргизип жиберди. Көзү жумулуп, көңүлү кирпик кагымда коргошун болуп эриди да бүт денеси көлкүп маарып балкый түштү. Дагы бир ирет жыттаса экен, маңдайымдан жаласа экен, денесин денеме тийгизип жиберсе экен деп самады. Эмнеге антты, өзү да билбей калды. Бул анын эрки эмес эле. Бул анын ургаачылык табиятынын ченемден тыш абалы. Жылда жылып бир келчү дене күйүүсүнүн кумары эле. Төрткөздү ошол касиет, ошол абал, табият тартуу кылган кубулуш башкарып алган болчу. Каражал анын каалаганын дароо туйду. Дагы бир жолу жыттаганда да алыста жүрүп, азуусу ашып, көрүшпөй жүрүп, көңүлү жалым болгон ашыгындай энтиге калып жыттады. Анан маңдайынан, анан анын алкым жүндөрүн аймап, алынын жетишинче жалап жиберди. Адамдын алаканындай тили анын терисинен өтүп, этине жетип тургандай болду. Дагы жыттап, дагы жаласа экен. Жаламак түгүл моюндашып ойносо экен. Катуу болсо деле мейли эле, денемди ар кайсы жеринен тиштегилеп, чыгаар чыкпас абалга турган жанымды чыгарып ийип кайра ордуна салса экен деп самады. Көзүн сүзүп, кызыл тилин сунуп, жонун түздөп, дене башын бош коюп магдырап берди. Дүйнөнү унутуп, дүйнөнү да анын ыракатында жалгыз ушул Каражалдан көрүп турду. Ушундан соң Каражал короолорду кыдырып жок издегенин токтотту. Көз байланган маалда чабытын күндө жаңыртып Төрткөзгө келет. Короонун өйдө жагындагы бадалдан аны күтүп алат. Караганы да, күткөнү да ошол болуп калды. Ал келгенче тигил Төрткөздү болжошкон жерине 2-3 эмес 4-5 жолу барып, жытын жыттап, изин кууп жортуп жиберет.
келбей калабы деп улуу тоо тарапты карап, билинер билинбес үн чыгарып улуп уңшуп жиберет. Айтор ал да ансыз жашай албастай болуп калды. Моюндашып ойношкон, кучакташып жаткан жашыл шиберди жыттап алып чыдабай кетет. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде үйгүш күчү алардын кумар отун таратпай калдыбы? Айтор жылдыз тарай баштаган маалда моюндашып алышкан бойдон өр алып, ак карлуу тоону беттеп кетип калышты. Улуу тоонун арасы ал экөөнө ушунчалык ысык көрүнүп, бирин-бири таштай албай, бири-бирине кош деген сөзүн айта албай, бири-бирин жалгыздыкка кыя албай коюшту. Бу дүйнөнүн ал экөөнө ыракат берген жыргалы ушинтип келди. Ак мойнок кайрылып кайра келгенде төрт көз кара жал жыттанып, карышкыр болуп калыптыр. Муну ал дароо эле билди. Ал тургай анын анчалык бой салбай турганын деле этибар алган жок. Болгон иштин аныгына жетиш үчүн төрт көздү бир сыйра, тумшугунан куйругунун учуна дейри жыттап да чыкты. Ошол качандыр бир жер үстүндө караңгылык каптап, сыдырым соккон жел ызгаарын чача баштаган мезгилде кан төгүшүп кармаша турган, а дүйнө кетип же бул дүйнөдө кала турган айгышкан алышуу кумарын жазар кара жалдын жыт экен. Итиркейи келип иренжий түштү. Дени башы жыйырылып жийиркенип алды. Төрт көз муну туюп турду. Туйса да туйбаса да болору болгон. Кантке менен ал деле ак мойнокту кыя албайт. Чыны жакшы көрөт. Шайтандай болуп ошол саам жанагы койчунун келип калганын карабайсыңбы? Болбосо мындай иш болмок эмес. Кайдан болсун? Алго ал атай сүйлөшүп койгонсуп, ак мойнок кетээр менен бадал шактын арасынан балбылдап кара жалдын телмире тиктеп турганын айтпайсыңбы? Тим эле сүйлөшүп койгондой да, жомокто да мындай болбостур. Алдыраарда жаздыраар болуп шайтан азгырды да. Болбосо мындай иш болмок эмес. Эми болбойт. Кайдан болсун? Таптакыр болбойт. Ал ушинтип шыйпаңдай баштаганда мойнок аны күтүүсүз жерден ар этип тиштеп алды. Ар кайсы жеринен аткый тиштеп, моюн башын эзип ийди. Аз жерден жара тартып алкымдап кое жаздады. Өзү басып кетти. Жазанын жайын кеч түшүнгөн төрт көз бүк түшкөн бойдон оорунан тура калып, үй жакты көздөй басканда гана денесине тигинин курч диштери батып кеткенин, кыймылдаган сайын терисин тешип сайгылап жатканын сезе баштады. Каңшылап ыйлап жиберди. Коркконунан не болот деп сай сөөктү какшата сыздап жиберди. Козголгон сайын кокуйлай турган иш болгон эле, бирок ал чыдады. Көңүлдүн көптө бир келчү иши үчүн чыдап коеюн деди. Ошол күнү кечинде ак мойноктун каары кайнап, короо четинен көз албай отурду. Бүгүн келет, деди. Келет, акыркы жолу келе турган кыламын, деди. Ире шара маалда бадал шак тарапты көздөй салып уруп жөнөдү. Эч ким көрүнбөйт. Кайрылып келе жатканда мурдуна бир белгисиз жыт урунду. Ага аралаш төрт көздүн жыты, кара жалдын каңшаар жарган жанагы жыты аралаш келди. Тык токтоду. Бул эмнеси? Тигил менин артымдан жетип келдиби? Экөөнү тең жара тартып салайын деп шарт оң тарапка бурулду. Аса муса жыгачына урунуп алды. Омуроосунун бир жагы жанчыла түшкөнсүдү. Ак мойнок ага караган жок. Жыт кууп жөнөдү. Бадал чердин кай тарабы туш келсе, дал ошол жерин октой кезип кирди. Жаңылбаптыр. Жыт ушул жерден мурун жарып жатыптыр. Ойногон күлгөн ордосу экен. Чөптөр жапырылган, алышып ойноп арзууларын кандырган жер. Жыт жанагыдан да шумдук буркурайт. Мойноктун жан жүндөрү туруп, моюну ого бетер буржуюп чыкты. Сак болуу керек. Тегеректи заматта тинтип келди. Эч ким жок. Анан анын күн батыш тарабын көздөй кеткен изди кууп барып, бадал шактын четине чыкты. Короо алаканга салгандай текши көрүндү. Сүрөткө тартсаң болчу да экен. Эми ага бүт баардыгы белгилүү болду. Болор иш ушул жерде болуп өтүптүр. Кайра артына жалт берди да жанагы жерди ачуусуна чыдабай тытып жиберди. Ызалыкпы, өкүнүчпү, күйөтпү өзү да билбей калды. Ал түнү короо тынч болду. Төрт көз түпкүч болуп жаткан бойдон козголгон жок. Короо тынч болгон менен кара жал үйгүү күчүнүн кумарына чыдабай келген эле. Демейки жолун аяр текшерип, анан чөптөгү жапырылып төшөк болгон жерге жете берип селт эте түшкөн. Бирөө келиптир. Капкан салынган го деген. Сактана караган, капкан эмес. Ак мойноктун кылганын түшүнгөн. Анан ал адатынча кароол жерине барып короо тарапты караган. Тигине кудай албаган ак мойнок бука мойнун буруп коюп жатат. Келген тура, ушул өлбөдү. Карышкыр көрсө качырып кол салган ит чанда болот.
Биздин тукумдан экөө, өткөн жылдагы менин түгөйүм менен үчөө ушул колдуу болду. Бир жолу гана бетме бет келдик. Көз оту менен качырам да, өтүп кетем деп ойлоп аз жерден моюндатып кое жаздадым. Шилбиден буйдалып калды. Болбосо камындырмак эмес. Ошондо көндүм мунун күчүн. Алышканда алдыра турган түрү жок. Арстан мүчө болуп көкүрөк моюн тарабы жалаң эле тарамыш экен. Бир булкканда бука моюнга түшүндүм да тикелеше калаарда оют берип чыгып кеттим. Ылдый жерге күү менен келип, кайрылганча жолумду таап караан үзгөм. Карамалга бир кол салып токтоткон кезим көп эле болду эле, бирок ошол мертебе камынбагандык кылдымбы же маани бербестиктен болуп кеттиби айтор шашып калгам, чоочуп кеткем. Мындай күчкө кез келет деп ойлобогондуктан чоочуп кеттим го. Болбосо ошондой эле эңкейишке күү менен кеткен кезде артынан барып, көк желкеден алып, көкөйүн таанытпасам болот эле. Алышканда оңой менен алдырбайт, күч бар. Бойго жакын жолотпой туруп серпип кетиш керек. Серпкен боюнча оңолтпой баса калбасаң, бул оңой жоо эмес. Ал ак мойнокту көрүп ушуларды ойлоду. Төрт көз былк этпей жатат. Мейли, деди ичинен. Жатса жатсын. Анын да билгени бардыр. Өз белги берер. Бүгүнчө тигинин жанында болсун. Күүгө келип, үйгүшкө чакырган ургаачылык жыты деле кайта баштады. Ушинтти да салып уруп чабыттап жүрүп кетти. Бул келишин эч ким туйган жок. Эртеси да төрт көзүнөн көз өтүп кайра кетти. Үчүнчү рет келишинде гана барды. Мурдагыдай жаруу керленип шыйпаңдабай барды. Көздөрү жайнамак түгүл муңайым сус. Бири-бирине эми жетип, 2 күндүк кусалыкты, ошо кусалыкты тараткан арман муңду бири-бирине айтаарда, маңдайынан моюнунан жалашып, бирин-бири сооротуп көңүл көтөрөрдө, төрт көздүн артынан койдой таш учуп келип Каражалды басып кала жаздады. Каражал тигинисин көздөй жүткүнбөгөндө арка мойнун бириктирип салмак экен. Каражал ошол жүткүнгөн бойдон зыр койду. Зыр койгондо да төрт көзүн карабай, эркелетмек турсун бир жыттаганга жарабай зыр койду. Бул кайдан жайдан учуп келип түшкөндөй болгон ак мойнок эле. Ала салып барып кайра артына бурулду. Жүрөгү түшүп баса албай калган төрт көздү бир апчей салып, Каражалдын артынан түштү. Бадалсыз суйдаң жерге салбады да, бир булактап көрүнүп, бир көрүнбөй барып анан таптырбай кетти. Бул жолу да анын жолу оң болбоду. Антпесе болбойт эле. Үйүргө кошулган карышкыр кармашка түшпөйт. Өзүнө өзү ишенбейт. Көзү бозоргон маалда бөрүнүн кубаты анчалык болбойт имиш. Болгон күндө да анын шамдагайлыгы, айла амалы, сезип туюу жөн кезиндей таамай тактыгын жоготуп коет дешет. Каражал да ушуну билдиби, кыскасы буйтап кетти. Күндөр күндү жетелеп өтө берди. Каражал менен төрт көздүн андан аркы мамилесин эч ким деле билбей калды. Кантип жолугушуп жүрүштү, кандай тамаша салышты, бир гана өздөрү билбесе, ак мойнок да унчукпай койду. Бирок мурдагыдай кызык оюн салышкан жок. Андайга мойнок жол береби? Жайлоонун сары жон болгон кырлары жайкалган жашыл жайыктын саамайындай боло баштаган маалда, ошентип ал күчүктөөнүн алдында турду күн санап. Анын ичинде кайра тартпас Каражалдын балдары бар экенин адамдан Тынаалы, Айбандан ак мойнок гана билди. Билгенде аны ак мойнок эмне кылмак? Кошуна койчунун короосун кайтарам деп жүрүп, төрт көзүн төрт мезгилде бир келчү керемет жытын Каражалга тарттырып ийди. Болор иш болду. Болгонун ал кимге айта алмак? Күйүт кээк ичинде калды. Башкадан болсо да эч нерсе эмес эле. Кара басып, так карак жалдан болгону жан кашайтып, ич күйгүзүп жатпайбы? Тынаалы болсо шекшигенин аялына ошондой эле айткан. Жаланып жуктанып келгенде эле ушундай болуп кеттиби деп бүшүркөп койгон. Ошонусу чын чыкты. Эми күчүктөрдү гана күтүү керек. Карышкырдын тукуму карышкырга өш чыгат. Каражал аман болсо өз балдарынан ажал табат деп койгон ал. Деги эмнеси болсо да төрт көздүн туур маалы жакындап турду. Ошол мезгилде ал Каражал менен жолугуп калды. Чанда болуп калган иш эле. Эмнегедир бул мертебе ал экөө кыр артындагы жылгадан кез келишти. Түп тамыры бир тукумга такалса да, төрт көз карышкырдын ыркырашынан, көгүш сары кара аралаш жалын чачкан көзүнөн мурда кезикпеген кандайдыр бир жапайы көз карашты, кандайдыр бир жырткычтык белгини туйду. Мурдагыдай мээримдүү түр да жок. Карышкырдын карышкырлыгы сыртына чыгып калыптыр. Ушундан улам анын денеси жыйрыла түштү. Өзүнүн ичиндегисин эстеп алып ого бетер нааразы болду. Аякта канча карышкыр жатат?
өзүн өзү бөрү уюк камдап алганын, өзүн өзү бөрү уюк болуп турганын эстей коюп, тагдырына ыйлап ие жаздады. Терисинен майда калтырак жүгүрүп өткөнсүдү. Анан анын денесин коркунучтун муздак, билинер билинбес калтырама ызгаары заматта каптап кетти. Каражалды бир карап алды да Акмойнокту эстеп жиберди. Ал азыр жанында жок. Мунун минтип кек санашкан душманы менен өткөн күндү эскерип отурганын көрсө өлтүрүп салмак. Өлтүрүп туруп санын сан, колун кол кылып, ичиндеги бөлтүрүктөрүн, ооба, бөлтүрүк эмне, карышкырдын тукуму да, ошолорду бири-бирден жара чайнамак, аны жасамак, анын жүзүн ары кылсын. Денеси ого бетер калтырап кетти. Ошол муздак калтырак менен кошо келген коркунуч ичиндеги күчүктөрүнө да жеттиби, же башка да бир нерсе болуп кеттиби, айтор алар алдан эден тыбырчылагансып, тынч жаткан жеринен селт-селт эте козголуп алышты. Эне каны менен сырткы коркунуч кырдаал күчүктөрүнө ушинтип жетти. Бул кезде Төрткөз кырга жакындап калган. Каражал анын алдына чыгып токтотту. Көздөрүнүн от жанган бул жаныбар тегеректи бир сыйрак карап алды да, шектүү эч нерсе байкалбагандан кийин артына жалт бурула калып койчунун короосун карады. Баары бейкапар. Койчу өз иши менен алек. Кызыл жерде кашкасын тушап жатат. Аялы уйсаап бүтүп үйүнө баратат. А тигинде үй менен короонун ортосунда Акмойнок комдонуп жатат. Койлордун туз жалаганы туз жалап, калганы оттоп, дагы башкалары короодо экен. Ушул Акмойнок жаман, деди карышкыр өзүнө өзү. Ыкка көнбөйт. Кожоюн эмне десе ошону гана жасайт. Сөзгө бек, кой кайтарганы адамдан ашат. Ар дайыма эркечтин алдында жүрөт. Адамды сатпаган акмак ушу. Баягыда эле байкагам. Ошондо аз жерден алышпай калган. Тиш салышка түшкөндө жара тарткыча муунтуп өлтүргүчө кармашмак. Канда кайнап, сөөккө баткан кекти кууп, өчпөгөн өчтү алмайынча, өчөгүшүүнүн моокумунан каалашынча кан ичишип, канмайынча алышмак. Кези келер, өткөндө таш түйүнчөк болуп ыргып келгенде сырттандыгыма салдым да сыр алдырбай жылт койдум. Жолум болуп артымдан жоо кубалаш чакырбадым. Болбосо бу өлөрүн билбеген ит артымдан түшсө чыр чыкмак. Койчусу жетип келмек. Ал эле ал деп көкүтүп, мылтыгын алып ат чапмак. Ийинен мылтыгы түшпөгөн бул койчу атып салуудан эзели кайра тартмак эмес. Жон-жондун баарына, кыргырдын бүт жолун ээлеп алды ушунун капкандары. Өткөндө тиги карагырды ээлеген ак куйрук эрен аз жерден өлүп кала жаздады. Колунан түшкөн экен, сөөгүн бырча чайнап, тарамыш этин кесе тиштеп ийип чыгып кетпедиби? Мына эми күркүрөп күчкө толуп турган кезде майып болуп да калды. Эки-үчөөнү капканга түшкөн жеринен эле чаап кетти. Жөн да албайт. Долоно союлу менен көк желкиңди уюта чабат. Анан көз тунарып жерге кулаган соң кайтарма токмогуна салат. Сырттан тукумун курут кылып, түбүнө ушул койчу жетмек болду. Кышында карышкыр ичип кийип алат. Кутурганда ушул койчу кутурду. Ит менен этиет болуш керек. Капысынан кол салса, бир серпиш менен жара тартып коюшу мүмкүн. Мында арстан серпиш бар. Башкаларды көз оту менен жүрөгүн алып, ыркырап туруп, азуу шакылдатканда эле куйруктарын кыпчып, үйүнө көчүк такап калчу эле. Бул куурагур антпейт. Өлөр тирилерине карабай качырат да турат. Бет келгени жаман. Биринчи качырышы эле канчалык күчтү алат. Анысына туруштук берсең, кийинкиси андан өтүп кетет. Айбан да, баягыда шамдагайымдан кутулуп кеттим. Буйтай калбасам муунтуп салмак. Ошондо көрдүм мунун ит эмес эле уютулган таш экенин. Ыгы келсе ачык жерде армансыз болгудай кармашыш керек. Ал ушуларды ойлонду да анан төрт көздү карады. Жалы ооруп, андан башка жакыны жоктой карады. Ошол эле маалда бул каражалдын кыялында итти таарынтпоо керек деген ой турду. Кокус көңүлүн калтырсам, буга да ишенип болобу? Сезимин бергени менен ит иттигин кылып тигинин колуна салып берчү болсо, анда эле иштин бүткөнү. Ошондуктан ал азыр бөрү кыялын көрсөтпөш керек. Бөлтүрүктөрү чыксын, көз ачылсын, баш тоголотоор учурга жетсин. Анан ага чейин муну алдап соолап туруу керек. Төрт көз мага кошулчу болсо кеттик. Ит карышкыр жок бекен? Кыштан чыкса, карышкыр болот да калат. Ит болоюн десе да мунун ит жанына жолотпойт, деди да башын жерге салып комдонгондой жаткан итти маңдайынан маашырлана жыттап, анан жалап-жалап жиберди. Төрт көз унчукпай туруп берди. Тагдырдын ызалыгын тартып турган жаны мунун жыргаалда итиркээди келтирээр эркелетүү экенин сезген жок.
Айтор аны туюп туйбай жата берди. Тагдырым эмне десе мен ошого макулмун, деди. Жай аптабы күч болгону үчүнбү, же жылдагыдан жаан чачын алдаганча аз болдубу, жайлоонун гүлү эрте төгүлдү. Бетегелүү кырлар сары сойгок боло баштады. Кайгуул салган кашабаң дал ушул келаткан сары сойгок маалды күтөт. Кырылды, жанын ала качкан жаныбардын артынан тик сайыла түштү дегиче оозуна олжо түштү дей бер. Капыстан ыргып барып кол салганда айрымдары оорунан шарт козголот да ошол бойдон мүдүрүлүп, бу сары сойгогу туяка илинчек боло албай, очорулуп барып жыгылат же оңкош атып түшөт. Бодомал ушинтет. Кээде Кудай берем десе, майда жандык деле өзүнөн өзү колго түшүп берет. Мындайда кубалап убара болбойсуң. Капыстан катуу качырда боюңду токтотуп артынан түш. Болду, окчорулуп жат берет. Карамал болсо шарт капталын эше сал да, бурулаарда алкымдан алып шылып жибер. Колдон чыкса ашып кетсе аркан бою барат да аңтарылып калат. Мындайда жалгыз гана иш калат. Өлүүбү, тирүүбү, арка моюну аркасында калдыбы, анысына караба. Аткан ок болуп учуп жет да, булоолонгон ысык этине азуу сал. Аткып бурдап ал. Олжонун ошонусу кызык. Ысык каны кетелекте жегенге эмне жетсин? Бул кара жал далайды көргөн. Илгери жаш кезинде ач албарс болуп жалаңдап турган чагында кандай гана мал болбосун жебедей жетип, алкымдан алганда туйлап туруп тууралана секирсе да колунан чыкчу эмес. Бакалоорун жара чайнап, тамагына курч тиштерин матырып, кармаган бойдон карыштыра кан чыгарып отуруп, тимеле жүлүндөп жибергендей иш кылчу. Олжого түшкөнү буттарын серпип, тыпырап жатып жан берчү. Арине ал муну курсагы ачып, кадимки каруусунан бир аз тая баштаганда, бөрү тамактын азабына туш келген учурларда ошентчү. А көңүлү жай, иши жүрүшүп турган убакта анча эмес. Колуна тийгени кара мал болобу же башкасыбы, Айтор азуу салып, тамактан алгандан кийин өз ишинин мерчемин билчү да, болжогон убактысында шарт кое берчү. Анысы андайда тегеренип барып алдына сулк жатчу. Тунарган көздөрүн чакчыя көктү карап, көңүлү астын үстүн аңтарылып, кара жер көчүп, карегинен асман айланып, күн жарыгы бир жалп этип өчүп, кайра бозорук калып, эң киденги болгон абалында жатчу. Өзү болсо шүйшүңдөгөн кандын аккан жерин кеңитип, дирт эткен дененин жылуу этин кан шорпосу менен аралаштыра аткып кирчү. Жан чыгарына салып, киркирип коркурап жаткан малдын ошол кездеги кыйналган азабы, ага кумар кандыруунун, кумардан чыгуунун өзүнчө машакаты эле. Бөрүнүн бөрүлүк сапаты мына ушундайда көрүнчү. Өзүнө өзгөчө ыракат берчү. Антпесе болобу? Ар бир иштин ыракаты жанга жагым тартуулашы керек да. Карышкырдын көз ачкандан анты ошол. Кан издеп жортуулга чыкса, оңой менен кайра жанып артына кайтпайт. Кокус кайтса, коркоктук кылып жолдон бурулса, анда анын бөрү жортуулдан чыгып, ийин аңдыган ит кейпин кийгени, көк жалдардын катарынан чыкканы. Ошондуктан чаң чыгарбас чабыттын кумарын ач бөрү гана, сырттан боломун деген карышкыр гана жакшы билет. Өрүүдөгү кийикти өрт куугандай качырып, эңиштеги эликке эс оодара асылган бөрү гана бөрүлүгүнөн таймак эмес, көк жал тукумун сактап калмак. Бул карышкырдын салты. Баш алмайын кайра тартпайт. Анткени ал баш тоголотуп ойноп, жырткычтыгын калыптандырган. Кара жал жайы ушундай. Бирок ал бул мертебе башкача абалда турду. Ойлогонун ордуна келтире албай, күсөгөнүн күчкө салууга кудурети жетпей турду. Сүрүнөн кара тоо калчылдап, ала тоо айласын таппай титиреп турган кара жал азыр минтип кайдагы бир канчык итке, болгондо да айы толуп күнү келген ит канчыкка алы жетпей эмес, кадимки таш талкалар каарын карматып, анын жүрөгүн алып сестендире албай турду. Белгисиз бир күчкө, өзүндө да тигил төрт көздө да бар сөз менен айтып, ой менен ойлоп түшүндүрө албай турган улуу касиетке айла жок жерден багынып берди. Аны туш-туштан тыйып турган ушул эле. Төрт көз анын ушул абалын сезгендей болуп, жакшы жүр дегенчелик кылып, артына бир кылчайып коюп, короону көздөй бет алды. Күн кылкылдап уясына батаарда, кара жал эмнегедир ыйлагандай, көзүнөн сары аралаш кызыл күлгөн нур чыгарып, кылгырып карагандай болду. Ошол бойдон ал төрт көзү менен жолуга албай калды. Анысы 5 күчүк тууп, бала багыштын түйшүгүнөн чыга албай жүргөн.
Арадан ай айланган соң ал күчүктөрүн ээрчитип ай жарганда жолго чыкты. Бөрү баласын бөрүгө көрсөтүп келмек болду. Кечке дейре таманын соруп, таттуу уйкусун кандырып, карт аюу жатыш кылган караңгылык, адегенде амалы түлкү айлакер болуп бүткөн күүгүмдү жол чалышка жибергенби, анысы илбирс жүрүш жасап, ийненин көзүнөн билинбей, кылмергендин кароолунан илинбей өтүп, күчүк болуп шыйпаңдап жанына келди да көз байлай баштады. Анан кара боз тарткан мунарык күүгүм караңгылыкты, жанаша турган жакыныңды жоготуп, жалгыздыкка кыса кучактаткан көзү жок караңгылыкты дүйнөңө киргизип жиберди. Анын артынан адамга эмне келет, кандай иш болот, белгисиз эле. Төрт көзүн күчүктөрү тың эле бир таман жол менен капталдай жөнөштү. Бирин бири тиштегилеп ойноп бара жатышат. Кырга чыга берерде аларды кандайдыр бир ызгаар шамал тосуп алды. Алдыда бараткан чоң башы аз жерден томолонуп кете жаздады. Берки бир туугандары тамашалап айткандай, аны таштай оор башы сактап калды. Болбосо учуп кетмек. Ак чач тоолорду булут каптап, ай калкалап келаткан эле. Балким бороон жүрөр, балким асман жердин ортосун бириктирген алай дүлөй жамгыр жаап өтөр. Айтор алдын ала болжоп болбойт. Күзгө таяганда жайлоонун мүнөзү ушундай болот, тез-тез өзгөрө берет. Төрт көз бетегелүү жерге барып тык токтоду. Алдынан күткөнү чыкты. Куйругун булгалап, башын жерге салып, балдарымды алып келдиңби дегенсип тосуп алды. Күчүктөр аны байкашкан жок, энесине жете барып тигинин жанында турушту. Чоочун ит экен. Жытыда, турган турпаты да бөтөнчө. Мурда алар мындайды көрүшкөн эмес. Сүрүн айт, кулагынан шам күйүп, көздөрүнөн от чыгып турганына таңыркашты. Чоң башты жыттап, маңдайынан жалады эле, анысы жер менен жер болуп жата калды. Калгандары энесине ыктай беришти. Көздөрү жалдырап, жүндөрү үрпөйүп чыкты. Алардын атасы ушул экен. Койчулардын оозунан түшпөгөн кара жал деген карышкыр ушул экен. Ата менен балдар ушинтип таанышты. Ит менен карышкыр көпкө сүйлөштү окшойт. Көздөрү менен да, мамилелери менен да бири-бирине бир нерселерди айтып, алдан эни чече албай жатышты. Анан ит акырын гана ыркырап койду. Бул ал карышкыр: "Алып кетем. Сен барбасаң да балдарыңды ээрчитип жөнөйм. Алар бөрү болушу керек", деди окшойт. Анткенге ит болгон жок. Балдарды энеден ким айрычу эле? Эне баласын кимге берчү эле? Сыягы ушинтти ал. Оюна тим койгондо төрт көздү да алып кетмек. Тукумунун ит болушун ал эки дүйнө барабар келсе да кааламак эмес. Карышкырдын тукуму ит болгону бу дүйнөдөн көк жалдын бекер жашап өткөнү да. Талаш ушундан башталды. Чыр ушундан чыкты. Түгөй болуп түн ыракатын көрүшкөн экөө бу мертебе тагдыр маселесин чечип жатышты. Ыркырашты, бирине бири тиш көрсөтүп ырылдап да алышты. Ит карышкыр болгусу келбеди. Карышкыр ит болууну каалаган жок. Төрт көз балдары үчүн өлүп бермек. Күчүктөрүн безип жорткон турмушка кыйганча, андайды башка салган бөрүнүн бөйрөгүнө тумшугун батырып, боорун жарып, өтүн ичип жибермек. Анан тагдырдын башка салганын көрмөк. Ансыз деле анын азап муңу толду. Карышкыр менен катышты деп ак мойноктон токмок жеди. Алды артына түшүп сыйлап турган дөбөтүнөн айрылды. Айрылган ушул да. Ал муну карабай койду. Көзүнөн кек, карегинен өч жанып турат. Күчүктөрүн бир күнү чайнап таштайбы деп төрт көздө жан жок. Ошон үчүн жашынып барып тууду. Балдарынын жанынан жылбайт. Ак мойноктон коркот. Өчөгүшкөнүнүн өмүр тукумун өлтүрүп коебу деп турат. Көк жал, кара жал муну билет. Канча айтса да тигил иттигине салып түшүнбөй жатпайбы? Эркиндикти эш кылып, тоо арасына кетели десе болбой жатпайбы? Бул ишти ары же бери кылбаса болбойт. Мындан кийин бул келеби же жокпу ким билсин? Келсе да өзү жалгыз шүмшүңдөп жетип келер. Өзүнүн керегине бөлтүрүктөр керек. А балким тиги мылтыкчан койчу бир күнү болбосо дагы бир күнү көчүп кетсе, анда иштин бүткөнү, бөлтүрүктөрүнөн ажыраганы. Жипке байлап жетелесең да келишпейт. Эмдиги жылы тиги бука моюн ак мойнокко кошулуп алып, өзүнө кол салат. Баягы кара жалды бөлтүрүгү өлтүрүптүр дебейби? Ошентишет. Курама темир курч болот. Булардын колунан келет. Келбесе да тигил үйрөтөт, деп отурду кара жал. Талаш татаалдай берди. Куу арчага өрт жеткендей күчөй берди. Асман жердин ортосуна оюнун коюп,
каалагандай кыйсыпыр түшүргөн алаамат бороон күздүн алгачкы саламы болуп жеттиби же жайдын акыркы кеби болдубу, Айтор ойду тоону сыдырым шамалына берди да өзү заматта житип жоголду. Анан бул караңгылык өзүнөн ого бетер түнөргөн, ааламга алай дүлөй түшүргөн кара жаанга кучагын мемиреп ачты. Күн чакалап катуу жаап жиберди. Чагылган чарт-чурт этип түнөргөн түндү кескилей калат да, анан алда кимге каарын чача кекенгенсип жер жаңырта дүңгүрөйт. Бул көрүнүш эт кайнам маалда басылды. Тигилер жапырык арчанын түбүндө отурушкан. Ошол кезде тээ алыстан ак мойнок үнү тоо кабыштыра жаңырды. Арс-арс сүрүп жок болду. Койчунун добушу чыкты. Кайрадан мойноктун күжүлдөп күркүрөгөнү угулду. Мылтык тарс этип атылды. Короого карышкыр тийген экен. Кимиси чуу чыгарып жиберди, деди Каражал. Кырдаалдан шик-шийт кырга чыгып келди да, анан иштин болбой калганын байкап, түз эле бөлтүрүктөрдүн бирөөнү алып ыргытты. Төрт көз ага жебедей жетип, кенедей жабышты. Өлүм өзүнө көрүнүп, өмүр качаар кезин сезип турса да, карышкырдын мойнуна жармашты. Ал экөөнүн кармашы ушинтип башталды. Жонунан эки жолу алып ыргытты эле, ит өлөрүнө карабай кайрадан күчөп алыша берди. Балдар үчүн колунан өлүп берчүдөй. Бу мени соо койбойт, деди Каражал. Капталына тиш батыра бир булкуп алды эле, канчык иттин жүнү булайып жерге түштү. Ага да карачудай эмес. Бошоно калып Беркинин кулагына жармашты. Тиши кирип Каражалдын жанын көзүнө көргөздү. Кыйын экен. Кулагынын жармын жулдуруп алды да ээнирээк жерге кетенчиктей калып эркин кармаш баштаганга камынды. Кетпес кегин эми ушундан алмак болду. Бет алды качырып келген төрт көздү тикелеше берип, көк желкесинен бошонгус кылып тиштеди. Титиреп турат ит байкуш. Тиштээрине эч нерсе жок алдында. Калтырап турат карайлап, кабаарына караан жок. Оңтойун келтирип туруп тамактан алаарда төрт көздүн оозуна карышкырдын алдыңкы бутунун бири илинди. Илинген бойдон туурасынан чайнады. Ооба, чайнады окшойт. Оозунда анын бутубу же башка нерсеби, бут элекен. Ошону карыша чайнады. Чайнаганын бир билет, андан кийинкиси эсинде жок. Алкымы кысылып, көзү чакчайып барып жерге жыгылып түштү. Тамактан эч нерсе жок. Моюн сөөктөрүн талкалай тиштептир тигил. Бөрү тиштин бөйрөккө жеткен оосуна чыдабаган төрт көз жан айланын айынан буттарын сунуп, анан арыны кайра тарта албай калды. Бадырактай жайнаган балдарым эмне болду экен? Кара мүртөс Каражал алып ыргыткан күчүгүм кантте экен деп башын көтөрүп тигилерин бир карап алайын деди эле, кара башы кара таш болуп калыптыр. Кыймылдамак тургай эч нерсени сезе тургандай эмес. Муундары титиреп, кимдир бирөө төрт бутунан кайдадыр тартып жаткандай болуп, карегинен жер көчүп, бу дүйнөнүн жарыгы өчүп баратты. Бороон жакында башталат. Артынан алай дүлөй жамгыр жаайт, анан гана асман көрүнөт. Жер карая баштады. Жер жарыгы жоголду. Балдарым эмне болоор экен, деди. Кан көргөндө кара суудай кайнаган адат Каражалдын сырттандык өнөрү эле. Денесинде каар күйүп, кыжырдануу өрт болуп турган боюнча күчүктөрүнө барды. Кырдын аркы бетинен жалгыз чыкты. Болбой калды. Кечиктим, деди карышкыр. Кечиктим. Балдарымды душманга бербейм. Каражалдын тукуму көңдөбө жыттанган ит болбойт. Сырттан душманга алдырбайт. Кечиктим, деди. Ушинтти да бөлтүрүктөрүнө жетип барып, бирин желкеден алды эле, анысы ай ааламды жаңыртып чыңырып жиберди. Тумшугуна төрт көздүн, ооба төрт көздүнбү же ак мойнуктунбу, Айтор иттин жыты бурдей түштү. Ошо замат ал төрт көздүн күчүктөрүн шаша-буша баса калып, алардын жалдыраган көздөрүнө карабай баштарын жара-жара чайнап ыргытты да бурулуп жолго чыкты. Бул айла кеткендеги, кара жини канын бууп, өлүмү көзгө көрүнгөндө табылган акыркы жолу болчу. Буга чейин колдогон Кудай дагы бир ирет колдоп, кырсыгы жок жол берсе ушул бойдон бурулуп келбей турган болуп, ушул бойдон кайрылбай башка аймакка жер которуп кете турган ой тилекти аркалап жолго чыкты. Кайрылып келбейм, деди. Кайрылып келсем, мына бул жер, сырттандыгым сынган, өзүмдү өзүм өлтүргөн жер мени карып кылып бүтүрөт. Көк жалдын эрдиги санаасы тынч, боор толгой турганы жоктугунда. Бул окуя чабытымды чарчатып, жортуулумдун жолун бууп тура берет. Ал ушуларды ойлоду.
Мунун баарын кара тоонун ойгырына ис салып, каалагандай эркин чуркап, таманы ташка тилинип, булчуң эти жанчылып, көздөрүнөн чар учуп жыгылып түшкөнчө чуркап жоготуш керек. Жанагы ызалык менен кордук, өзүн өзү кызыл кыргын салган кыямат абал ошондо гана жоголот. Аза бойдон ошондо гана арылат. Ошентти да, эми арышты кенен салып, жанагы кайгы менен муңду денеден күйүп жоготордо капталынан каарынан кара таш күйүп күл болгон ак мойнок чыкты. Капыстан көрүп калдастап калды. Чагылгандын отундай болуп сайылды. Алдырып койду. Эси эки, ою 10 бөлүнүп, эми кантип бул окуяны унутам, өзүмдү кай жерге катам деген санаа менен бараткан кара жал ак мойноктун алдында калды. 2-3 ирет алышты эле шаасы жетпей койду. Демейдегисиндей жылт берип кете да албады. Кармашка даяр эместин иши ушундай болот. Анын үстүнө оң буту жайында эмес эле, төбөсүнө таш тийгир 4 көз кемирип салыптыр. Сөөгү жайында болгону менен зыркырап ооруйт. Эптеп кара күчүнө салып булкунду эле бошоно калгандай болду. Желкеге жете берген ак мойнокту тумшуктан ары бир кагып, узамакка бел байлады. Башын арт жака буруп, ар этерде анын алкымы ак мойноктун азуусуна кептелди. Буралган байкуш буралган бойдон жыгылды. Чайыттай ачык асманда каалгыган ай ага эмнегедир ачуусу келип, ичине мээримин тартып кумсаргандай карады. Ак шоокум нурунан муздак болгондо да аяз аралаш сыдырым жел согуп жаткандай туюлду. Анан анын демейдеги жаш баланын бетиндей болгон жагымдуу, жарык жүзү бозоруп бараткандай болду. Ушул маалда булардын тээ өйдө жагындагы кырдын капталы менен салып уруп дагы бир карышкыр баратты. Ал жанааракта эле короого кол салып, үй бүлөсү менен бу тагдырга биринчи жолу кезигишип, маселе чечип отурган кара жалды каргашага капилет түрткөн бөрү эле. Тынаалы мойнокту мойнунан кучактап, бир тыягына, бир биягына чыгып чебелектей берди. Жаагы карышып, деми чыкпай калгандай. Көзү чанагынан ыргып кете тургансыган абалда жаткан кара жалды караган бойдон козголбойт. Карышып калган экен. Кан кайнап көзүнөн чаар учканда ушундай болот. Жаак жубаткыч салып жатып мойногун бошотту. Ошондо барып алгыр ити тоо жаңырта бир үрүп алды да арчаны көздөй жөнөдү. 6 аркар жылдыз батаарда аркырап соккон түнкү желге жүз тосуп, Тынаалынын жерде кызыл кашкасы, Тынаалы өзү, кек күйүтүн алганы менен башка күйүт башына түшкөн арстан мүчө ак мойнок үчөө гана турушту. 5 күчүк, жалгыз канчык, жалгыз карышкыр бу ааламдын ушул көз ирмемде гана болуп кетер сулуулугун да, тазалыгын да сезбей жерде сулап жатышты.